Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін 1 сентябрь 2023 жыл. Мен Бишкек шаары Ағөргө конушунда жүрөм туғандар. Ошол жерден Күн көчөсүнөн бир сатылуучу үй бар экен. Ошол үй жөнүндө силерге маалымат берейин деген биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Гагарин жана Күн көчөсүнүн кесилиши. Ошол жерден түзөлүп түшсөңүздөр, Күн көчөсү 183 даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Негизинен үй деле жакшы, жаңы салынган сонун үйдүн үй экен. Азыр барып калган маалыматтарды берем. Анан бул жерден тугандар шаардын бурч бурчуна көптөгөн эле маршруткалар менен бара аласыздар. Бир аз эле башка жүрсөңүздөр, мынакей бул светофор Барпы Алыкулов көчөсү болуп калат. Дагы эмне маалымат? Эми калган маалымат үйгө жетип берейин тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Күн көчөсү 183 дарек. Сиздер Ушихина тарап менен деле бул жактан Гагарин тарапынан деле келсеңиздер болот. Анан көчө тараптан бул жагында гараж, эң эле түндүк чегара бул жерден башталат. Гараж, забор, дарбаза жана эң эле түштүк чегара бул көчөгө чейин. Үйүбүз угловойдо жайгашкан. Участогунун аянты негизинен Кызыл китебинде 500 соток, а фактически тугандар 8 сотоктай бар экен. Мынакей угловойдо жайгашкан. Анан Ағөргөнүн дагы жакшы жери, мынакей тынч, жакшы райондордун бири. Көп ызы чуу жок. Анан электр энергиясы, суусу жана центральный канализация, природный газ бар экен тугандар. Так, жолдор өтө кеңдикте, шагыл төшөлгөн. Балдарыңыздар мектепке бул жерде жакын жерде 2 мектеп, 84-чү дагы бир номер деген мектепти айтышты. Азыр унутуп турам. Кыскасы 2 мектепке жана садиктер көптөгөн эле бар. Бул жакта Фрунзе, Азыркат Азия маркеттери, бир аз чыгыштыра жүрсөңүздөр Гагарин менен эме Глобус, ушундай маркеттер, мечет, медресе Ағөргөдө бар эле бар тугандар. Эми кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Медреседе бар тугандар, мо Гагариннан жегинде анда айта кетейин. Так, бул мынакей короосу үйүбүздүн. Көрүп тургансыздар, мынакей ремонт чоң, ал жакта 260 квадрат метр болгон үйүбүз. Бул жагында гаражы, спринтер деле батат экен. И бул жакта времянкасы тугандар. Могу үйдүн арты тарабында да бош жери бар. Азыр аны айланып өтүп көргөзөм. Азыр кошо эле көргөзөйүн десем, мондай чоң ит жатыптыр. Түзүнөн барып көргөзө албайм тугандар. Эмнеге экенин өзүңүздөр да түшүнөсүздөр. И бул 260 квадрат метр болгон үйүбүздүн стенасы кирпич, тышкы тарабы утеплять этилиптир. Жана могу үйүбүз жаңы салынган тугандар. Негизинен өзүбүз үчүн сапаттуу материалдардан салганбыз дейт үй ээси. Келсеңиздер өзүңүздөр деле байкап көрсөңүздөр болот. Плюс подвалы да бар. Бул жакта времянка, гаражы, төрүндө бактар, жер жемишке жерлер бар тугандар. Дагы эмне маалымат? Документтер боюнча бардык документтер колунда дейт. Алган адамга сразу эле ошол күнү өткөрүп берейин деген ойун айтты үй ээси. И андан ары дагы эмне маалымат тугандар? Мынакей үйүбүздүн бул түндүк тарабынан көрүнүшү. Крышадагы черепицалар деле российский жакшы черепицалардан койгонбуз дейт. Негизинен ушул өзү үчүн ошол сапаттуу материалдан жыйнап салган дейт. Азыркы учурда кээ бир себептерден улам сатып жүрүп үй ээсинин. Эми сиздерге үйдүн ички тарабын бир чекеден көргөзөйүн тугандар. Алды тараптары мынакей стяжка, менен көп эле машина баткандай жери. Анан газ киргизилген, центральный канализациялар кошулган. Так. Эми мынакей бул үйүбүздүн негизи кирүүчү эшиги. Мынакей кире бериш прихожкасы тугандар. Так, азыр мен мондай кире алайын. Паузага койгум келбеди. Бир аз сиздердин көзүңүздөргө телефонду кыймылдатканым болсо керек. Тут кирип атам тугандар. Так, кире бериш прихожкасы. Андан ары кийинкиси мынакей бир бөлмө. Бул бөлмөдөн оң тарапка карай жүрсөк, дагы бир бөлмөгө, сол тарапка карай жүрсөк, дагы бөлмөлөргө кыскасы башка бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Кайсы жактан? Оң тараптан көргөзө берейин, тугандар. Мынакей бул жерде бир бөлмөсү, көрүп тургансыздар, ремонт. Түндүк тараптан терезе, темирден болгон решеткалар, ламинаттарды деле полдогу тугандар. Сапаттуулардан алгам дейт үй ээси. Мынакей бул кийинки бөлмөсү. Так, андан ары бул жакта чакан мондай бир бөлмөсү дагы, түштүк тарабынын терезеси тугандар. И андан ары түз жүрсөк, мынакей зал болуп калат, ошондо холл болуп калат тугандар. Ушундай чоң залы, чыгыш тараптан терезе. Экинчи этажга өткөн бул жакта мынакей тепкичтер. И оң тарапта санузел, мынакей
Бул жакта дагы бир мондай бөлмө туугандар. Чыгыш тарабынан терезеси орнотулган, көрүп турсаңыздар ремонт. Обойлор келсеңиздер өзүңүздөрдүн каалаган сада вкусуңуздар менен обойлорду чаптайсыздар. Так, дагы эмне болмакта? Жаңы эле салынган үй мына ушул дажага чейин мынакей туугандар бүтүлгөн. Обою эле өзүңүздөрдүн вкусуңуздарда обой койсоңуздар эле туугандар бүттү. Мынакей азыр шпаклевка болгон. И могу люстраларды эле монтип кол чапсаңыздар эле өчүп кете турган ушундай умный люстралар экен, бирок алардын да тетиктери толук түрдө азыркы учурда орнотулат. Мынакей бул жерде турат экен. Алган адам сиздер келгенче дагы орнотуп коюшат. Эми сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн туугандар. Так, андан ары эми сиздерге так, бул жакта подвал деле бар туугандар. Сиздерге подвалды ички тарабын көргөзөйүн. Мүмкүн кандайдыр бир элеге расчет аласыздар. Карап көргөн бир үй алган адамга кызыктуу болот. Мынакей бул жакта подвалы туугандар. Көрүп тургансыздар, подвалы бар. Так, андан ары мынакей алма бактары бул жакта мына эме берген сливалар. Үйдүн тышкы тарабында жатканда мынакей бул тротуарлар эми барсаңыздар, бул жакта жайгашкан. Вишня и тротуарлар жана үйдүн күн эмес, бияктагы көчүнөн дагы чыгып киргенге өзүнчө мондай калиткасы бар экен. Дагы эмне маалыматы? Бул үйдүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Так. Эмне маалыматта? Үйдүн бул жагында вишня бактары, бул жактан да чыгып кирсеңиздер болот. Так. Басы бул үйдүн туугандар $120 000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номер менен экранга эси телдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмес менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар. Саламатта калыңыздар.